Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шипа табыңыздар. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен Урмат Карачев. Ким билет интеллектуалдык акыл таймашы уланат. Бүгүн бизде конокто өзгөчө меймандар. Бүгүн дагы бир сонун бүйүрдү кызыткан таймашка күбө болобуз. Биринчи биздин коноктор менен тааныштырып коеюн, оюнчулар менен. Кыргыз эстрадасынын жылдызы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков жана алпаручу, пародист Кудул Манас Алыкулов. Үч упай алдык чек. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Биз абдан жакшы. Сиз кандайсыз? Биз жакшыбыз. Мен азыр биринчи таймашты баштаардын алдында мындай бардык биздин ушу оюндун катышуучуларына бериле турган бир сурообуз бар. Ошол суроону узата кетейин деп атам. Мектепте ким кандай окуган? Анан ким мектепти бүткөнүнө канча жыл болду? Мен баштасам, анткени мен баштасам. Мен мектепти бүткөнүмө 2011-жылы бүткөм. Кудайым буйрса, эмки жылы 10 жылдыгыбыз болот. 9 жыл болуптур, 9 жыл болот. Мен мектепте аябай начар окудум десем болот да. Анткени аябай начар окугам. Мектепте мектеп алмашып, билбейм, мен ата-энем аябай жакшы окуган да. Менин бир тууган эжем Нуржамал Алыкулова, Гүлжигит байкемдин классташы болчу. Эко классташ. Анан кийин Нуржамал эжем айткан, Гүлжигит сабакты өлө жакшы окуган, 5ке окуган. Ошол мектеп боюнча кызыл дипломмен мен бир тууган эжем менен классташы Гүлжигит экөө гана кызыл дипломмен бүткөн экен. Ошо мектеп боюнча. Мектеп боюнча. Магач Нуржамал айтчу да. Чынында эле Нуржамал классташым да. Муну эжеси. Анан Манас деген иним бар, буюрса тааныштырам, жаман аферист ишенбе деген. Жакшы. Гүлжигит окууну бүткөнүнө канча болду? Мен 2007-жылы бүткөм окууну. Манастын эжеси Нуржамал экөөбүз чогуу классташ болчубуз. Мактай кетсем, чынында Нуржамал жакшы окуучу. Анан биз жакшы окуганга аракет кылчубуз, себеби дегенде мен өзүмдүн апам ошол мен окуган мектепте химия, биология сабагынан сабак берчү да. Анан ошол апамды уят кылбайын деп, апам сабагын аябай жакшы даярданып келчүмүн, анан калган сабактарды экинчи планга койчумун. Бирок мен атамды аябай уят кылгам. Жаман окуп. Бирок эмнеси болсо дагы атам мага ушинтип айтып калчу, өзүн алдачу эле, билбейм. Мен жакшы окугам, сен жаман окусаң, кийин сен балдарың жакшы окуйт. Кийин сен балдарың жакшы окуйт деп, э? Ошо. Кудайым буйрса. Манас менен бир долбоорго келип калганымда өкүнүп атам. Мен өтө деле сүйүнгөн жок. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Дагы бир жерин эскертип коеюн. Эгерде экөөңөр тең жообун таппай калып, подсказка керек болуп калса, агай деп койсоңор, мен подсказка айтам. Красавчик, помоги. Красавчик, помоги деген жок, агай деп айтышыңар керек. Минус 2 упай анда, э? Агай деп айтсаңар, мен подсказка айтам. Түшүнүктүү, э? Түшүнүктүү. Анда баштап көрөлү. Биринчи суроолор кайсы жаатта болот? Биринчи 15 суроо ар кандай тармакта, ар кайсы предметтен. Мен аябай толкундан баштадым, ошончо баштайлычы керек, Суроо бермечпи? Интернет булактарынан алынган суроолор да болуп калышы мүмкүн. Биринчи суроосу мындай экен. Репрессияланган кыргыз акыны. Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылганов. Манаска 2 упай. Айтпадым эле, Манас калп эле болсо керек. 6 жөнүндө 8.
10 секунд. 6 жерде 6 жерде 8. 42. 6 жерде 8, Катыр азыр. 48. 6 жерде 8 48 Гүлжигитке 2 ұпай бердік. Кейінгі суроо чөнтөктүү жаныбар. Гүлжигит Кенгуру. Кенгуру. Кыргызстандагы эң чоң кез. Токтогул кез. Токтогул кези. Бас кой. Айта токтогул туралы айтып атсыз. Тууралуу айтып аткам. Кейинки суроо Кыргыз Республикасынын биринчи премьер-министри ким болгон? Николай Танаев. Танаев эмес? Исхак Разаков. Жок, Разаков ал биринчи секретарь болгон. Биринчи премьер-министри Агай. Биздин азыркы учурда ал киши тирүү? Ал кишинин азыр көзү өтүп кеткен. Мындай подсказка айтайын. Шаурма, эки дос. Шаурма, эки дос. Каракылжалык. Ошол көчөдө жайгашкан, көчөдө ошол кишинин ысымы коюлган. Кулиев. Ден Саяпин. Котур мен билбейм, директорун билбейм да ошолорчу. Эркиндик бе? Жок, эркиндик эмес. Эркиндик. Исанов. Манаска 2 ұпай беребиз. Насирдин Исановпу? Насирдин Исанов. Кейинки суроо мындай экен. Калифорния штатында губернатор болуп иштеген белгилүү актер Арнольд Шварценеггер. Суу курчап турган кургактык бул жер. Ошол жердин аталышы? Кургактык Австралия. Жок. Суу курчап турат, Мадагаскар. Ортосунда жерди эмне деп атайбыз? Мадагаскар эмеспи? Жок, Мадагаскар эмес. Ошол жердин аталышы. Ал кургактыктын аты, кургактыктын аты. Суу курчап турган кургактыктын аты. Агай. Башкы тамгасы Так. Антарктида. Материк. Жок, башкы тамгасы Кургактык. Кар кургак эмес да. Жер шары курчап турган кургактык. Суу курчап турган. Аяк тамгасычы? Аяк тамгасы эл. Эл? Амаль эмес, Апрель деп коебузбу? Ладно, 4 тамга. Арал. Гүлжигитке 2 ұпай беребиз. Дүйнө жүзүндөгү эң тунук көл. Байкал. Байкал эмес экен? Ысык көл. Ысык көл дагы эмес экен? Токтогул кесинин суусу. Токтогул кесинин да суусу эмес экен. Сары челек. Жок. Бул бизде эмес, чет жакта жайгашкан. Анда бул ұпай менде кала берсин. Макул. Эң тунук көл Балтика көлүнүн эң тунук деп дүйнө жүзүндө. Айтайын деп аткам да. Атайт экенбиз. Ал пивода да коюсуң сен. Ысык көл эмне себептен тоңбойт? Анткени туздуу. Анткени суусу туздуу. Эң кичинекей адабий чыгарманын аталышы? Эң кичинекей адабий. Поэма. Поэма эмес, андан дагы кичинекей. Стихтин кыргызчасын эле? Ыр эмес. Эң кичинекей чыгарманын аталышы? Баш тамгасы. Аяк тамгасы. Экинчи тамгасы, үчүнчү тамгасы. Жана 4-чү тамгасы. 4-чү тамгасы. Аңгеме. Гүлжигитке 2 ұпай беребиз. Кийинки суроо Кыргызстанда жарык көргөн биринчи гезиттин аталышы? Агым. Жок. Кыргыз туусу. Болду эми? Жок. Эркинто. Гүлжигитке дагы 2 ұпай беребиз. Мен Совет Союздан кийин төрөлгөм да. Кийинки суроо. Биз болсо достор 12-чи суроого жетип калдык. 12-чи сурообуз болсо 1 суткада 1 метрге жакын өскөн өсүмдүк бул Басанда. 1 күнгө, 1 суткада 1 метрге жакын өскөн Бул өсүмдүк. гүл, Бул өсүмдүктүн аталышы. Кактус эмес. Бир жумада жөн эле басып бербечи? Кокон гилазды. Достор бул бизде өспөйт, Жок, бизде өспөйт. Бул бамбук экен. Кийинки суроо. Жер планетасы канча саатта өзүнүн огун айланат? 12 саат. 12 эмес.
24 мен 17. 24 саатта Манаска 2 упай бердик. Барпы Алыкулов ким болгон? Барпы Алыкулов акын болгон. Барпы Алыкулов акын болгон. Ырчы болгон. Эң акыркы сурообузга келдик, 15-чи суроо. Бир клеткалуу жаныбарды эмнени атайбыз? Бир клеткалуу жаныбардын аты болбосо? Балык. Жок, балык эмес экен. Агай. Азыр. Бул сойлоочулардан окшойт, Бир клеткалуу жаныбар. Жылан. Сөл жылан. Азыркы тапта эки тарапта тең упайлар тең келе атабыз. 12 упайдан бар. Акыркы суроо, бир клеткалуу жаныбарды эмне деп атайбыз? Жылан. Жылан эмес. Анда мели кийинки тең болуп чыгар эле биринчи раундда. Амеба, туфелька, бир клеткалуу жаныбарды ушинтип атайт экенбиз, амеба, туфелька. Анда эң акыркы дагы бир суроо, чечүүчү суроо деп коеюн. 7 жерде 8. Мен биринчи бастым. 7 жерде 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 42. 10. Гүлжигит жооп бере берсеңиз болот. 42 эмес, 7 жерде 8. 7 жерде 8, 7 жерде 7, 49, 7 жерде 8, 50, котур 49, 56. Амай, айта элек мен котур. Гүлжигит жооп бербек? 56. 56. 2 упай бердик. Ошо менен Мен тапкандан сен сүйлөп атпайсың. Мен 10 секунддун ичинде сен сүйлөп турушуң керек да. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биринчи раунддун жыйынтыгын чыгарабыз. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Эмеси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Биринчи суроодон баштай беребиз. Биринчи суроо мындай дейт. Ар бир мүнөт сайын дүйнөдө кимдир бирөө мен ошону көргөм деп айтат экен. Ар бир 3 мүнөт сайын мен ошону көргөм деп дүйнөдө айтат экен. Бул эмне болушу мүмкүн? Мен аны көргөм. Адам болушу мүмкүн. Ар бир 3 мүнөт сайын дүйнөдө кимдир бирөө адамдар мен ошону көргөм деп айтат экен да, бул эмне болушу мүмкүн? Турмушко дейм. Турмуш. Ну, аферистти мен точно көргөм. Өтпөй калды, Турмушту көргөм, Турмуш эмес экен, турмуш эмес. Ар бир мүнөт сайын буну Ар мен бир 3 көргөм. мүнөт сайын мен муну көргөм деп айтып бердим. Ай, мен көргөм аны деп. Ар бир нерсени көргөм дерсе болот да, мисалы. Мен буну көргөм. Ой, буну көргөм. Буну даже жептай көргөм. Буну даже кылыптай көргөм. Асман. Асман. Асман эмес, бирок жакындады. Асман эмес, бул Күн. жок, ошо асмандан көргөм деп айтат да. Ай. Ай дагы эмес. Самолет. Самолет дагы эмес экен. Манас. Жооп бериңиз. Буну көргөм. Мен муну көргөм деп айтат экен да. Гүлжигит. НЛО. НЛО. Кол чабуулар. Гүлжигитке 2 упай беребиз. Достор, Силер сүйлөшүп алгансыздар. мен дагы бир жолу эскертип коеюн. Манас, мында колдон келишинче күлкүлүү кылып жооп бергенге аракет кыла берсеңер болот. Мындай иштебей калат. Туура эмес. Туура эмес болсо да күлкүлүү кылып жооп беребиз. Кийинки суроо мындай дейт. Орто сан боюнча адамдар өмүрүндө 5 жылын эмнеге коротот? Өмүрүндөбү? Болгон өмүрүнүн 5 жылын ошого коротот экен. Эмнеге коротот? Ар бир адам ар кандай коротот да. Туалетке. Туалетке. Тойго. Тойго. Өмүрүнүн Мындай 5 саат. колдон келсе күлкүлүү кылып жооп бергенге аракет кылсаңар болот. 5 жыл, өмүрүнүн 5 жылын ошол нерсеге коротот экен да Ошо адам. туалет эле болуш керек. Дааратканада Жанынан коелу. көп
Намазга. Намазга. Жок, андан көп кетет намазга. Тамакка. Тамакка, Манаска 2 ұпай беребиз. 5 жыл эле кетет экен ошого. 5 жыл барын эсеп. Манастыкы 50 жыл кетет болсо керек. Манастыкы канча кетет билбейм, бирок 5 жыл кетет экен. Кийинки суроо мындай. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча оң кулак, адамдын оң кулагы сөздү жакшы угат. Ал эми сол кулак эмнени жакшы угат? Оң кулак сөздү жакшы угат. Оң кулак сөздү жакшы угат экен, сол кулак балким музыканы жакшы. Музыканы жакшы угат. Гүлжүгетке 2 ұпай. Музыканы жакшы угат экен. Кийинки суроо. Кийинки суроо мындай дейт. Токиодо, Японияда, Токиодо жыл сайын зоопарк 2 айга жабылат. Эмне себептен? Карантинге. Карантинге? Жок, жыл сайын бул карантин болбогондо дагы зоопарк тазалайт да Санденге. Дагы? Жооп бере берейинби? Тазалаганга. Ошо Санденге. Жок, тазалаганга эмес экен. Жуундурганга. Эмнени жуундурганга? Жаныбарларды. Жаныбарлар жуундурганга дагы. Чукулдады. Күлкүлүү кылып жооп беребиз. Комнаталардын баягы жайгашкан жерлерин жууганга. Комнаталар жайгашкан жерген жууганга. 10 секунд бар менде. 10 секунд бар менде. 1 2 3 4. Зоопаркта билесиңер, эмнелер бар? Жаныбарлар бар. 8. Аны 2 айга жабат экен. 10. Таптым. Да, 10 секунд бар. 10 секунд бүткөндөн кайра баскан бул. Гүлжигит сиз жооп бере берсеңиз болот. Мен таптым. Мен да таап койдум окшойт. Мен айтайын аны, дароо сен айтасың. Сеники мейли айтып берчи. Неле? Билбейм. Айтып берейин мен. Туура жоопко кошулам. Мен оюмча отход болуш керек. Отход? Отход. Отход күнүгө болот. Жаныбарлардан чыккан. Отход тазалаш үчүн, Жаныбарлардын отходун. Бирок бирок туура жооп башкача экен да. Мен тиги көтөрмөлөп биздин студиядагы коноктор Манастын жообуна күлдү, ошон үчүн Манаска 3 ұпай берели деп атам. Манаска 3 ұпай беребиз. Жообу болсо мындай экен. Токиодо зоопаркта 2 айга жабылат. Эмнеге? Жаныбарларды келген көрүүчүлөрдөн эс алдырыш үчүн 2 айга жабат экен. Жакшы экен анда. Рахмат. Анда кийинки суроо. Пиязды туураганда көздөн жаш чыкпаш үчүн эмне кылыш керек? Меники калып окшойт астында. Меники калып калды астында колуңда. Мейли, давай. Анын үчүн көздү жумуп алыш керек биринчиси. Экинчиси очки кийип алыш керек. Очки кийип алыш керек. Сууга түшүүчү очки кийип алыш керек. Сууга түшүү. 8, 9. Манас. Жооп берер. Ошо пиязды туруп атканда мен поварлардан сурагамда, эмне кыласыңар десем, көзгө нафтисин себебиз. Сен поварларың наркоман окшойт да. Күлүштү. Ошо менен Гүлжигитке 3 ұпай бердик. Негизги туура жообу мындай экен. Пиязды кескенде көздөн жаш чыкпаш үчүн сагыз чайнап алыш керек экен. Сагыз чайнап алганда көздөн жаш чыкпайт экен. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, экинчи раунддун жыйынтыгын чыгарабыз. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 ұпай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. 1 мүнөттүн ичинде Гүлжигит канча сөз окууруна баарыбыз күбө бололу. Даярсыз, Гүлжигит даяр болсоңуз, анда 1-2-3 баштадык. Каман Батыр бая жекеге жортулда жалгыздык кылып алжоосуз келатты. Мүдүрүлүп көрбөгөн алдыдагы акчам былы суурдун ийинин жаза бастыбы. Жана таяп көрдө келатканда мүдүрүлүп алган алжоосуз келатканыма көрүнсүн деп өзүнө өзү ырайым айтты. Ыкчамбыл жаныбар деле болдура элек, өзүнө чаңкап аттиңай, чоң аяк кымыс болсочу деп көк сөздү сөдү. Таяп көрдүн бел белесине чыга келгенинде өзөн бойлой жайгашкан айыл дегенде ай жарыгына чагылышкан чоң агала таштардын куулуп жок королуна тигилген
Тынч уйкуда кереметтүү калгышы Жаман Баатырдын көңүлүн толкутту. Дал азыркыдай уйкудан айылга нечен жолу бүлүк салган көз алдыдагы келди. Нээси болсо дагы ырыскын болуп калар деп капталды кой жолунда шыдыр бастырды. Айылдын окчун тигилип. Анда эмесе кезек Манаска келип жетти. Манастын 1 мүнөттө канча сөз окуруна баарыбыз күбө болобуз. Манас даярсыз? Даярым. 1 2 3 баштадык. Кабан Бадыр бая жеке жордулда жалгыздык кылып алжоосуз келатты. Мүдүрүлүп көрбөгөн алдыдагы акчам былы суурдан ийин жана бастыбы. Жана тайпөктөрдө келатканда мүдүрүлүп алган. Алжоосуз келатканыма көрүнсүн деп өзүнө өзү ырым айтты. Акчам бул жаныбар деле болдура элек. Өзү чаңгаттың ай, чоң аяк кымыз болсочу деп көксөдү. Тайпактөрдүн белебесине чыга келгенде өзүн бойлой жайгашкан айыл адегенде ай жарагына чагылышкан чоң агала таштардай кобулуп, жок королуна тигилген боз үйлөр түгү кубулуштун койнунда мемирлеген, боздуруп тынып уйкуда кереметтүү кагылышы Кабан Баатырдын көңүлүн толкутту. Дал азыркыдай айылга нечен жолу бүлүк салганы көз алдына келди. Нээси болсо дагы ырыскын болуп калар деп капталдын кой жолунда шыдыр бастырды. Айылдан окунуп тигилген чоң боз үйдү көздөдү. Ата көрү, ээси жон киши эмес, тигил үйдүн деп ойлонду. Ататтагыдай алдым торой көсүлдөтүп бөйдөбөй. Бөйдөбөй не аралжы болгундай эч бир жого айлана. Эп ээн буйруса үйгө жараса кадимки карасы. Урматтуу көрүүчүлөр, 1 мүнөттүн ичинде Манас Алыкулов 168 сөз окуй алат экен. Ал эми Гүлжигит болсо 105 сөз окуду. Ошо менен 3-чү раундту Манас утуп кетти. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. 4-чү раундда суроолорду экран аркылуу беребиз. Экранда белгилүү инсандардын сүрөттөрү чыгат. Жазуучулардын, акындардын. Бул кайсыл жазуучу же болбосо акын экенин айтасыңар. Туура жоопко 2 упай берилет. Кнопканы басып жооп беребиз, Анда даяр болсок, баштадык. Тилекке каршы мен билбейт экенмин. Сенчи Манас? Жанагыдай эле оюнга келген айтып көрдүм. Мен апам урушат, бирок эгерде ушул киши билбей калсак. Так. Кийинкисине өтөрбөйлү. Алы Токонбаев эмес. Алы Токонбаев бул. Алы Токонбаев. Алы Токонбаев. Алы Токонбаев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Алы Токонбаев. Манаска 2 упай бердик. Кийинкиси. Айт. Барп Алыкулов. Барп Алыкулов. Дагы 2 упай бердик. Кийинкиси. Николай Танаев деп койду. Бул суроо берсе болобу? Бул кыргыздардын окумуштуусу? Жок, бул орустардын окумуштуусу, орус элинин. Окумуштуу. Жазуучу. Есенин. Есенин. Манаска 2 упай беребиз. Кийинкиси. Жомарт Бөкөнбаев. Жомарт Бөкөнбаев. Бүтөлө Манас. Кийинкиси. Лев Толстой. Лев Николаевич Толстой. Кийинкиси. Петр Первый. Жок, ал эмес экен. Гүлжигит сиз жооп бере берсеңиз болот. Бул Наполеон окшойт. Жок, Наполеон эмес. Мен айттым, жазуучуларды айтып атабыз. Жазуучуларбы? Максим Горький. Жок, андай эмес да ал. Крылов. Крылов эмес. Николай Танаев. Бул Лермонтов экен. Кийинкиси. Максим Горький. Горький эмес. Амис. Подсказка элементтери бар. Химикпи бул? Элементтерди ойлоп тапкан. Азыр мен муну таппасам мен мага бурушат. Азыр айтам. Ошо кишинин элементтери, ошо кишинин таблицасы. Айтпай турайм, мен мага бурушат дейм сага. Попов. Радион. Попов дагы эмес. Подсказка башкы тамгасы М.
Тилим учунда эле турат. Тилдин учунда эле турат. Бул Менделеев болчу. Менделеев да. Айтайын деп аткам Менделеев деп. Кийинки суроодо мындай шамдак айлыкты талап кылат. Алчу. Кийинкиси. Пушкин. Гүлжигит биринчи басты. Пушкин. Гүлжигитке 2 упай беребиз. Кийинкиси дагы ушундай эле. Токтогул Сатылганов. Жок. Сен монтпе да Гүлжигитте. Монт алдың да болбойт да. Гүлжигит биринчи басты. Ошон үчүн Гүлжигитке Мынтип алайынчы мен. 2 упай беребиз. Анда достор, эң акыркы суроо. Кеттик. Петр Первый. Жок. Пишпек. Фрунзе. Жок, бул казак элинин жазуучусу. Казак элинин жазуучусу Кайрат Нуртас. Тамаша. Манасты которгон. Манастыга отурган. Беткем. Манастын котормочусу. Лермонтовдун таанышташы, э? Агай. Башкы тамгасы. Чапаев. Бул Чокон Балиханов болчу. Макул. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү таймаш дагы соңуна келип жетти. Бүгүн дагы абдан кызыктуу сонун таймаш болду деген ишеничтебиз. Анан биздин катышуучуларга чоң рахмат келип бергениңерге, убактыңарды бөлүп. Мен ушундай бир суроо берейин деп атам. Биздин долбоордон кандай нерселерди алдыңар? Анан ушу биздин проект тууралуу оюңарды билдире кетсеңер. Кандай экен, эмне? Долбооруңар тууралуу айта кетсек, Аксакал айтсын, Гүлжигит. Анан мен айтайын. Мен ойлойм, чоң рахмат Гүлжигит. Эми мен долбоор жөнүндө айта кетсем, мен аябай айтайын. Мен жеке оюм боюнча аябай пайдалуу. Биздин азыркы учурда жаш балдар, өспүрүмдөр бүт эле интернет чукуп отуруп калышпады. Дал ошол интернетте силердин долбооруңар бар экен. Ошол жактан биздин өспүрүмдөргө бир жакшы билим берүү максатында пайдасы бар долбоор экен. Ошондуктан мен абдан кубандырат. Анан дагы айтар элем, суроолоруңардын ичине дагы бир кошумчаларды кошуп койсоңор, мисалы үчүн Манаска окшогондорду чакырбаш керек да. Бирок мен утуп кетпедимби? Ооба, мен деген башында эле Манаска жеңилип берем деп айткан болчумун. Ошон үчүн көп учурда баспай да коет. Жеңилген жанталаша эле минтип эле басып атып. Токтогул Сатылганов чыкканда, Пушкин чыкканда басып колун тута калып, Мейли. Мен айта кетсем болот, кечирип койгула. Рахмат, Манас. Эмоция үчүн кечирип койгула. Долбоор мага абдан жакты. Анткени менин атам мугалим болчу, орус тил сабагынан берчи. Мен ошол мектепте кезимди аябай эстедим. Баягы мен мектепте начар окугам деп атпаймынбы? Баягы мектепте мугалим эжекелер оңой суроону берсе, двоечниктер да кол көтөрчү да, мен жооп берем деп, анан двоечниктерге сен жооп бер деп сүйүнүп мектепке ошо мотивация алчык да. Ошо эжекелерге рахмат. Азырда мен тойдо оюн өткөрүп атканда оңой неме суроолор бергенде элдер муну көтөрөт да. Рахмат кийинки. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү биздин таймаштын соңуна келип жетти. Жыйынтыгын чыгара келсек, албетте бүгүнкү биздин таймашта Манас 32 упай алып, биринчи орунду алып, Манас жеңүүчү болуп табылды. Манасты биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан Манас, сизге болсо биздин Синамет медициналык борборунан биздин башкы демерчүбүз болгон. Ошо борбордон атайын сизге белегибиз бар. Белектин ичинде болсо мени иштешин жакшырта турган, азыркы учурда эң керектүү болуп аткан, иммунитетти көтөрө турган көптөгөн витаминдер бар. Мына ошонун баарын сизге белек катары тапшырабыз. Чоң рахмат, куттуктайбыз сизди дагы бир жолу. Урматтуу көрүүчүлөр, ошо менен бүгүнкү биздин таймаш соңуна келип жетти. Эмки чыгарылыштан көрүшкүчөктүү аман болуңуздар. Бул Ким билет интеллектуалдык таймашы. Мен Урмат Карачев. Көрүшкөнчө.
ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.